Салам YouTube, көрүп жатканыңыз Let's Go KG каналы. Жана клип каталары чыгарылышы. Алдыда кыргыз эстрада жылдыздарынын клиптериндеги каталарын, же болбосо клип ляптарды айтып беребиз. Бул албетте кыргыз эстрада жылдыздарын жамандап, же айыбын ашкерелөө эмес. Жөн гана сиздерге позитив тартуулоо жана биз үчүн жеке хобби десек дагы болот. Ал эми убакытты көпкө сөзбөй биз баштайлы. Бүгүн кайсыл клиптердеги каталар деп кызыгып жатсаңыз, алдыда кыскача анонс. Kızlardı tanıştırıcı Min sağa cengi Senin yüzün dolu solun benim Suyum harap harap Kayradan seni sama Kubansam bolçu canımda Kaygırsan Yürügümdü döküdük Sezim oy sana seni Бүгүнкү чыкчы клиптер мына ушулар. Ал эми алгачкысы Данияр Эрматов, Айжамал Кабылова жана Гүлнара Калдаровадан Үйлөнөнүм деп аталат. Сен өзү кандайсың, айтканды укпайсың. Айжамал эжекебиз менен Гүлнара эжекебиз үйлөнөнүм деп жатып, акыры Данияр Эрматов дагы үйлөндү окшойт. Учурда Данияр байкебиз бир кыздын бактылуу атакеси. Ал эми биз жаш түгөйлөргө үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ал эми клиптеги катасына келе турган болсок, бул жерде айнек аркылуу оператор көрүнүп калган. Экинчи клип Нурмат Садыров Тутанган Махаббат. Жүрөктү соруп алды, жашоомду буруп алды. Клиптин башында эле бул сулуу кыз Нурмат Садыровдун сезимдерине гана эмес, газетасына да өрт коюп кеткен учурда газетанын ылдый тарабы күйүп жаткан эле. Кадр алмашкан соң газетанын асты эч нерсе болбой эле үстүңкү тарабы күйүп жатканын байкасак болот. Бирок кантсе да акырында сезимдериндеги тутанган өрттү өчүрүш үчүн кыскасы бул өрт өчүрө турган аппаратты алып бербедиби туурабы? Алмаз Шадаев Эки жүрөк. Бул клип достук менен сүйүүнү айкалыштырган мыкты клип десек болот. Ананда айта кетчү нерсе, Алмаз байкебиздин чыгарган ырлары дейбизби, клиптери дейбизби, чыгаар замат миллион көрүүчү топтойт. Жана дагы айтып кетчү нерсе, жакында эле Алмаз агабыздын жеке YouTube каналында катталуучулардын саны 100 миңден ашып, YouTube'дун күмүш баскычына ээ болду. Учурдан пайдаланып, Let's Go KG YouTube каналыбыздын атынан Алмаз агабызды куттуктайбыз. Жана бизге да жуксун деп кетели. Сага болгон сезимдер жүрөгүмдө жашаган Алмаз агабызды жакшы эле мактадык окшойт. Эми клиптериндеги катасын табалы. Клип башталганда эле бул жигиттин колунда кишен, же болбосо наручник бар эле. Ал эми кадр алмашкан соң жок болуп калды. Анан кызыгы кайра жигитти алып кетип жаткан учурда колунда кишен пайда болуп калды. Негизинен клипке кайсак, өз сүйүүсү үчүн досун курмандыкка чалса болобу? Деги эле достук түбөлүктүүбү же сүйүү түбөлүктүүбү? Оюңузду комментарийге жаза кетиңиз. Бирге жүрөт жетели сүйүү баркына. Эрлан Андашев жалгыздыктан тажап бүттүм. Ямалым белең берметтин. Сөз обону Залкар акын Элмирбек Иманалиев агабыздыкка. Агайыбыздын көзү өссө дагы чыгармалары жүрөктөрдө жашай берет. Негизинен аракет кылса бар болот дегендей, Эрлан Андашев агабыз өзү Америкада болсо дагы клиби Кыргызстанда тартылып, кыргыз шоу чөйрөсүндө өзүнүн чоң орду бар десек дагы болот. Клип жөнүндө кыскача айтсак, жашоодон закы жеген жигит жөнүндө. Жигит сүйгөнүнүн артынан күндө ээрчип, ар кандай белектерди калтырып кетет жана башкалардан да кызганып жүрөт. Акыры жигиттин кыял орундалып, сүйүктүүсү менен ак бийге түшөт. Дал ушул жеринде бир аз катасы бар.
Жакшылап байкасак, баланын оң жак бети таптаза, же болбосо эч кандай шрам жок. Бирок клиптин аягында дал ошол оң жак бетинде шрам пайда болуп калганын байкасак болот. эртеңки күнүм табышмак. Кайыр кошчан. Кош гүлүм. Бек Борбиев жана Малика Дена жүрөгүм бүгүн. Жүрөмүн сага телефон чала албай. Клиптин башында эле көзгө көрүнчү нерсе Малика Дена ырдаган студия жасалгаланып кооздолгон. Ал эми Бек Борбиев агабыз ырдаган студияда эч нерсе жок, бир гана стул бар. Жана ал столдун краскасы да көчүп кеткен. Эми өзүмчө ойлондум да, Бек Борбиев агабызды деле жасалгаланган студияда тартса болбойт беле депчи. Эми бул албетте ката эмес, бул менин жөн гана оюм. Айтмакчы достор, биз бул клиптин катасын баштагы чыгарылышыбызда таап чыгарганбыз. Мунусунда биз эмес, биздин YouTube'дагы катталуучубуз таап комментарийге жазган жана бул Instagram баракчаны калтырган. Биз ал Instagram почтага кирдик, подписка таштадык жана сүрөттөрүнө да лайк коюп чыктык. Сиз да клиптерден ката тапсаңыз, комментарийге Insta поштаңызды кошуп жазып коюңуз. Кийинки чыгарылышта сиздин тапкан катаңыз чын эле реалдуу болсо, биздин чыгарылышыбыздан орун алып калышына эч кандай шек жок. Негизинен канал тууралуу ой пикирлериңиздер болсо комментарийге же түз эле биздин Insta баракчабызга жазсаңыз болот. Ал эми катасына келели. Кыз жигити менен жолукканы бара жаткан учурда колунда телефону жана капчыгы бар эле. Анан кайдан жайдан туфлиси менен жыгылып түшкөн учурда жанагы кошелек менен телефон жоголуп кетет. Бирок кызыгы акырында кайра пайда болуп калат. Жана ушул жерден бир суроо да. Туфлиси тиги ямага тыгылып сынган үчүн кыз жылаңайлак келе жатат да, туурабы? Бирок бул жерде туфлиси эч нерсе болбогондой эле, же болбосо жарактуудай эле го. Бүгүнкү чыгарылышыбызды мына ушинтип аягына келип жеттик. Сиздер да ушунча көргөндөн кийин лайк басып жана комментарий жазып, ошондой эле биздин каналга катталып кеткенди унутпаңыздар дейли. Let's go KG дайым алдыга.